Кудайдын бир керемети болуп, жандуу адам чыгып калса, кечке тынбай иштешти да. Күнү түнү иштеп атышты. Албетте жансыз дененин чыгышы, бир заматта эле баардык нерсе жер асты үстүн болуп, жок болуп калганын көрүп, зээнин кейит. Суу деп суу сурап атышты да. Бир эле жан эмес, 2 жандын куткардык депчи. Кыргыз туугандарыбыз келди деп, бир аябы келип кучактап, ыйлап, арасында бир жандуу адам болуп калса экен деген үмүт менен турдук да. Ойлонуп туруп, погонду тагын деп, өз милдетибизди тагыраак аткарып жүрөбүз эл катары мырзалардын арасында. Bu sınavlar gelip geçir, finanın ardından güzel gelir. Ahvalini sorup duran, bugün de insana insan gerek. Ahvalini sorup duran, bugün de insana insan gerek. Саламатсыздарбы, Жалгыз Соо ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жакын арада эле дал ушул Түркия мамлекетинде болгон жер титирөөнү жалпыбыз жакшы билсек керек. Ошол тарапка жардам катары өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын куткаруучулар жөнөткөн. Алардын катарын Зейне эжекебиз дагы толуктайт. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыз. Кош келипсиз. Студиябыздан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Сиздер менен албетте сыймыктанабыз эжеке. Алгач сиз менен таанышалы. Прапорщик Асымбаева Зейнегүл, мамлекеттик куткаруучуларды даярдоочу борборунда фельдшер болуп иштейм. Эжеке, мынакей ошол кызматты өтөгөнүңүзгө канча жылдын жүзү болду? Анан эмне үчүн ушул кесипти тандап алдыңыз? Негизинен өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаатында 5 жылдан бери иштейм. Негизи өзү шаардык больницаларда эле иштечим, реанимацияда. Операционный медсестра болуп, медайым болуп, анан үй бүлөлүк шартка байланыштуу да болуп калды. Ушул тарапка өтүп, азыркы учурда иштеп жатам. Келиңизчи дал ушул Түркияга болгон жумуш сапарыңыздар боюнча сүйлөшөлү. 6 февралда даярдангыла деген кабар түштү. Анан биз ошол замат эле өзүбүздүн камыбызды көрүп, мамлекеттик куткаруучулар борбору өзүнүн негизги каражаттарыбызды, дары-дармектерибизди, ал жакта иштей турган куткаруучулар шаймандарын баардыгын толуктап, анан учуп кеттик. Барганда Газанфер деген шаарына учмакпыз. Андан кийин кайра Кахраман-Мараш деген шаарына барып куткаруу иштерин жүргүзүп башташты. Баргандан кийин ал жактагы абалды айтсак, өтө эле оор абал, жете жүрөгүң ооруйт. Бир заматта эле баардык нерсе жер асты үстүн болуп, жок болуп калганын көрүп, зээнин кейит. Мындай апат катталбасын жер жүзүндө. Бирок Кудайдын кырсыгы, жөнөткөн кырсыгы, аны да баш көтөрө кабыл алып, куткаруучуларыбыз баардык күч аракети менен, негизги каражаттары менен барып, ошол жерде өзүбүздүн кызматыбызды кылып, жакындан жардам көрсөтүп келдик. Эми же баягы ал жака баратканда коркуу деген сезим болбой койбосо керек. Биздин ушул жумушубуз ушундай болгондон кийин коркуу сезим болду деп айта албайм, анткени биз ошол абалга даярдалган куткаруучулар. Ошонун арасында эл катары барып жардамыбызды бердик. Бирок ошол абалды эске салып айта отурган болсок, албетте жансыз дененин чыгышы, ар бир куткаруу иштери болуп атканда объектилерге бөлүнүп куткаруучулар иштеди. Ошол учурда арасында бир жандуу адам болуп калса экен деген үмүт менен турдук да.
Кудайдын бир керемети болуп, жандуу адам чыгып калса деген күтүү сезимдер менен турдук да. Анан жансыз денелерди алып чыгып атканда аларга санын жазып, көтөрүп чыгып, жакындагы жаныбызда турган жакындарына тапшырып берүү өтө эле оор абал да. Ошондой болсо дагы өзүбүздүн милдетибизди так өз убагында тыкан аткарууга аракет кылып. Ал жактагы эң сиздин жүрөгүңүздү ооруткан учур? Ошол бир заматта эле бардыгы асты-үстү жер биригип эле эчтекени таппай калган адамдардын жакындарын издеп үмүт менен күтүп атканы, ошондой эле бир жакындары ыйлап бул жагы жаныбызда турганы, ушулар оор абал болду да, жүрөктү өйүттү да. Анан жансыз денелерди алып чыгып атканда дагы наристе балдардын, өспүрүм жаштагы курактагы балдардын дагы жансыз денелери чыгып атканы ошо жүрөктү өйүттү да. Өтө жаш балдардын өтө жансыз денеси чыгып атканы жүрөктү өйүттү. Биз мисалы үчүн Instagram тармагынан, социалдык тармактардан көрүп атпадыкпы, өзүнүн зарасын ичип дагы жан сактагандар, апамдан өстүргөн гүлүн жедим дегендерди дагы окуп аттык да. Ушундай учурларды дагы өзүңүз көрө алдыңызбы? Акыркы чыгышы 12 күндөн кийин ошо Хатай шаарындагы бир жер эменин астындагы боштуктан 3 адамды жандуу алып чыгышты куткаруучулар. Ошондо бир семья экен да. Анан 2 баласы жансыз болуп калыптыр. Биринчи чыгарганда атасы чыгып, анын аркасынан апасы, анан бир баласы, ошо үчөө жандуу чыкты да. Ошондо кандай учур болбосун, тиги жолун таап куткаруучулар чыгарып атканда, нар жакта үндү сезип атканда суу деп суу сурап атышты да. Анан андай учурда бир эле заматта көп сууну ичирип эметиш алда тура эмес болчу да. Ошон үчүн оозун нымдап, азыраак көлөмдө суу берип кете, анан ошентип батыраак чыгарып алганга аракет кылып атышты. Көп учур ошондой болду. Анан 22 жаштагы кызды боюнда бар экен деп айтып эметип атышты. Жанында тургандар атасы менен апасы күтүп турду да. Биз менен кошо эртеден барып ошол объектиге барганда күн кечке ошол жерде туруп, Кудайга дуа кылып, ошол жерди көрсөтүп атты да, ошол жерден чыгат. Андан көрсөтүп аткан жеринен бир аз башкараак жеринен чыгып калды. Ошол жандуу чыкты да, кызчы. Биз аябай сүйүндүк. Бир эле жан эмес, 2 жандын куткардык депчи, 2 жандын жашоосу куткарылды депчи. Ошонун абалында дагы алда биринчи суу сурады. Суу, анан бир азыраак эмете суу берип, анан кийин носилкага салып, куткаруучулар көтөрүп чыктык дагы, анан тез жардамды чакыртып ошого салып бердик. Андан кийин бир күн өткөндөн кийин ошонун туугандары, атасы, апасы келип атайын ыраазычылыгын билдирип эме кылып атты. Албетте андай жумушту ошо биздин командирибиз, жогорудагы адамдар күн түнү нары бери баарына жетишип иштеп атышты. Анан ошондо дагы издеп келип биздин куткаруучуларды биз ыраазычылыгыбызды билдирет элек деп ошолордун ыраазычылыгын угуп көрүп аттык. Өздөрү дагы чогулганда эле айтып деп атышты. Кыргыздар бир тууганбыз, жакшы танып, жакшы билет экен да. Мусулман деп, динибиз бир. Келе жатканда биз көрдүк, аябай кучактап, ыраазычылыктарын билдирип, кол чаап узатып атышты да. Учак менен баарыбыз Хатай шаарынан чогуу чыгып, анан Стамбулга учуп келдик. Ошол жерден биринчи астыда бөлүнүп учуп келдик да. Анан ошондо дагы
түрк эли ошо аэропортто бизди мындай жылуу кабыл алып, аябай жакшы узатышты, кол чабышты, тынбай кол чабышты. Кээ бири келип кучактап, ыраазычылыгын айтып, аялдар көбүнчө. Биз баратканда дагы ошондой бир случай болду. Биз катарынан өтүп кетип атсак, кыргыз туугандарыбыз келди деп бир аял келип кучактап, ыйлап, ушундай болду да. Анан кайра кетип уже кайтып баштаганыбызда дагы жылуу кабыл алган эмесин, ыраазычылыгын баягы жүрөктөн толук айтып деп, ошол учурду көрүп биз дагы аз адамга эме болсо дагы өзүбүздүн жумушубузду кандай десем, жардамыбыз тийгенин көрүп сүйүндүк да. Сиздин жакындарыңыз дагы сарсанаа болуп, уламла байланышка чыгып атыштыбы? Баары деле коркунучтуу да же? Албетте, кызым балам бул жакта калды. Тынбай качан келесиз апа, канча күн жүрөсүз, качан жолго чыгасыз депчи, өзүңүз жакшы элесизби, жакшысызбы деп ошондой тынбай сурап, анан тынчсызданып атышты. Анан баары жакшы, өзү негизи бизде баардык шарт дагы түзүлдү. Эч кандай кыйынчылык деле болгон жок. Анткени кам көргөн эмелер. Анан өзүнчө дагы бир бизнесмендер дагы кыргыз куткаруучуларына деп келип атайын тамак ашыбызды жасап берип, ал жакта иштеп жүргөн аялдар дагы келип тамак ашыбызды жасап, кыргыздар жасап берип кетип атышты. Улам алмашып, смендешипчи. Анан Хатай шаарына барганда дагы ошол бир Стамбулдагы айтышты бизнесмен барып биздин канча күн, 8 күн, 9 күн турдук, ошого чейин тамак ашты ошолор жасап камсыз кылып атышты. Негизинен биздин негизги куткаруучуларыбыздын ден соолук абалын көзөмөлдөө максатында биз ошол жумушту аткардык. Жумуш учурунда дагы бири кээде сыркоолоп ооруп калса, кечке тынбай иштешти да. Күнү түнү иштеп атышты. Ооруп калышты кээ бирлери. Аларга өз убагында дары-дармегин берип, эртең менен кечинде ден соолук абалын текшерип, анан кийин жакындан жардам өзүбүздүн милдетибизди тыккан аткарып келдик. Негизи ушу формаңыздарга мен эме мындай кызыгырым да. Анан муну кийгенде шарт деле өзүнө мындай бир кандай десем, жоопкерчилик көп келсе керек. Албетте. Ойлонуп туруп погонду тагын деп калышат да. Негизичи, мисалы, ак халатты кийгенде деле ар бир дарыны, мисалы, ошону адамга жасап атканда, дары-дармекти берип атканда, ошонун толук эмесин карап, анан кийин бересиң да. Жоопкерчилиги өтө эле жогору ал кесиптин дагы. Анан бул аскер кызматкери болгондо дагы ошо погонду тагыныш өзүнчө сыймык бир чети. Билбейм, мен кесипти медицина тарабын тандап алгандан кийин, анан ошо службага келип калганда аскер кызматкери болуп, анда да бир өзгөчө дагы жоопкерчилик болду да. Погонду тагыныштын кыйынчылыгы да сезилди, жоопкерчилиги дагы өтө жогору. Анан Кудайга шүгүр, өз милдетибизди тагыраак аткарып жүрөбүз эл катары мырзалардын арасында. Жакшы. Эжеке, негизи эле сиздин жаныңызда отуруп маектешүү мен үчүн аябай чоң сыймык болду. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бериңизге чоң рахмат. Эң башкысы ден соолукта болуңуз. Эл үчүн, жер үчүн эмгектенип жүрө бериңиз. Жалпы көрүп жаткан элибизди бүгүнкү майрам менен куттуктайлы, мырзаларды. Жалпы мырзаларды бүгүнкү майрамыңыздар менен
куттуктайм демекчимин. Ар дайым сиздердин жүзүңүздөрдө жылуулук болсун, күлкү болсун, ар бир үйдө тынччылык болсун, жергебизде тынччылык болсун, ар бир дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Ден соолук болсо баары болот дегендей, ар бир инсан ден соолугу чың, жүрөгүндө толук патриоттук сезим менен жашасын демекмин да. Дагы бир жолу майраңыздар менен.